Болсын сенің көрермандарың дейді, өте оор екен дейді. Майда чүйде қодылдардың күлкісіне күлбей атшат дейді. Гүлжетеге қантта қайсы ырды ырдасам екен, а? Сіз ырды проблема қылбаңызшы дедім. Сізде ыр деген толтыра, ыр деген дыйқаншылық. Десем, қайсын ырдасам да ырдады. Бірақ шындығында Гүлжетекенің ырларында ешқандай қынтық жоқ тұрғандар. Сон жазар, сөздерінде сон жазар. Тұрмыштағы әлі сөздерді алып, ырға алып келіп, қолданып, барымыздың жан дүниесіне кіріп алған. Мен де ошонты ойлайтылым ушу ишине. Такы сөзден жаңылбаса керек, ырдан жаңылбаса керек деп. Көрсө бу деле пенде экен. Адашат экен. Бир ырында аябай адашыптыр. Айсанам деген ырында. Не дейт? Дарактарда жылаңа челе дейт го эле. Силер каерде көрдүңөр тебетейче турган бака теректи мындай. Жо гамаша турган мындай чирешинен көргөнсүңөр. Мындай бир таң каласың да, таң каласың. Баары бир залкар киши. Ушинтип биз сүйлөй турган сөздөрдү дагы чыгарып коюп тургандар. Биздин элдин көрөнгөз терең деп мен айтып атпаймынбы? Бизде таланттар, кырлуу таланттар чыгарган. Мен бир ырды уккан эле күлкүм келе берет. Кээде чочуйм угуп атып. Бир ыр чыгып турган. 1-2 жыл мурда ал мен биринчи Кыргызстандан орнуп атканда чочуп кеткен машинада. Жашнага эле угуп кетип атсаң эле чыннара деп бакырат го эле. Чакырсам чыкпай үйүңдөн дейт. Я эленайын. Антип бакыра турган болсо чынара эмес, мен чыкпайм үйүмөн эле. Өз чочуган боюнча кыргыздарга эч ким жетпесе керек. Биз ушунчалык катуу чочуйбуз. Мисалы үчүн жеңелер иш кылып атканда ушундай бартып, "Өй, жеңеше бир чочуткун." Бир эле жол чочусаң 5-6 сөз айтып берет. "Эй, кокой ана, кокой бетиме кайнагам турбайбы, кокой" деле уялып атканын көрөсүң. Байкелер үстүнө чочуткан болсоң, ушундай иш кылып аткан болсо аркасынан келип, "Эй" деп чочуп берген. "Эй, кадай тут, түшүп калбады, тут" дейт го. Таң каласың. Чыныгы оригинальный чочуган бул туугандар иттен чочуган экен. Ит жаман чочутат да. Себеби окумуштуулардын жакында изилдөөсүн уктум. Кайсыл гана улут, кайсы тили чыккан болсо, кийин канча жылдан кийин, канча бир жакта, мейли Африка, мейли Америкада болсун, кокусунан чочуткан болсоң, өз эне тилинде чочуйт экен. Биз иттен чочуганда бир башка тилде чочуйбуз да. Мындай кыргызча деле эмес, мындай жаштакай басып барасаң, мындай ит дарбазанын төрүн баф деп чыгып алып туруп, баф деп алдыган чыгасың. Ошол жерден "Эй, итин карма, кабат азыр, эй, карма, эй" деп айтканга жетишпей каласың да. "Эй, жөнчү" деп титирей бересиң го. Я даже иттен түшүнбөй калат, не дейт дегенсиң да. Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз. Которобуз, протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Бул биздин байыркы тилибиз окшойт деп калам да. Кыргыздар илгери ушундай сүйлөсөк керек. Сөздөрдүн арасында карасаң да кыргызчалар бар да мындай. Жөн деп кой дегенде. Сөздөрүндө жантык болуп калганына караганда, ушу кыргыздар ушундай окшойт. Себеби биз байыркы элбиз. Мен байыркы экенимди аябай моюндайм. Себеби биз кыргыздар чочуткан боюнча алдыбыз кат салбагандыгынан, даже керек болсо Александр Македонский да чочуп жүргөнбүз. Ал киши да чочуган Кыргызстанга келип алып. Билесиздер бүткүндөй дүйнө жүзүн басып Орто Азияга келип, эми ал кезде өзбек казак туугандар жок болчу.
Кыргыз эли ала тоодо жашаган, ушундайдан карап дүрөмөнө кыргыздардын айрын караса, эки сайдын өзөнү, өрүш толо, бози, жаш балдар чүк ойноп аткан, бозулан кыздар селкинчектеп аткан, карап, жатышыптыр булар. Так, жөн койгула. Уктап атканда таң камал келип, чоос деп македонский аскерлерге команда берип, жатышыптыр. Түнү менен аскерлердин кайрадан курчактарын төргүзүп уйкусун кандырып алып, ушундай кыргыз айылга жакын кылган кезде, македонский колбашчы ушундай кылычын сүрүткөн дагы кыргыздардын айылын карап туруп, жигиттерине кана алга деп дук чыгып келет дейт. Кыргыздардын айылына жакындап, канамы эрдегилер? Македонский билбейт да кыргыздын бози 15 мүнөттө жыйылып, 15 мүнөттө тигилип калар. Кадимкидей македонский чоочу оозуна учук чыгып, дем салдырып, анан ар дайым олжолоп жүргөнүн көнүп калган македонский жөн кетпей биздин Арсланбаптагы жаңактардан алып кеткен экен. Мына эми азыр бүткүл жаңакты керектердин жаңагы болот. Ал биздики туугандар. Биздин жаңак. Ушунчун туугандар, мен жана башында ырды эмне үчүн сөзү менен ырдаган жокмун. Эгер мен сөзү менен ырдаганда, мен точно македонский болмокмун. Дыр жибет месиңер туугандар. Ар концертке чыгам, ар дайым ушу ыр жөнүндө тамакчылык кылып, болсун, эмнеге ырдабайсың? Мен деле айтып жүрөм, айла мен токтогулдукмун, 10-чусумун, ырдай албайм. ГВТ кантет, бу ГВТ менен кантип ырдамак элем? Дейт, койчу эми эле, эмне болуптур ГВТ болсо дейт. Даже мен туугандарымдын жакын кудаларына барып калсам дагы, коем, ой, артистем деп, мен ырдай албаганымды билишпейт, бирок болбой эле ырда дей беришет. А мен ырдай албайм. Ырдабай коем кээде. Неге ырдабай коем? Себеби мен туугандар мага болбойт деп жүрчүм. Болот экен. Мен азыр силерге ырдагым келип турат. Болгондо дагы жандуу аспаптын ыргагында. Сонун экен. Мындай жыргал да мындай. Барбы бияга? Эме гитаристти бияга чакырып болочу. Кел. Гитара жакшы экен. Бул ырдайса ырдап атып жетпей калсам күтүп турат, чертип. Өтүп кеткен болсам, кубалап жетип алат, чертип. Ырдай эле. Мен шапкамды кийип алыпсың го? Билесиң, менде сулук жок. Башыңда ийкеп кой. Билесиз да, ии дегенде башта дейсиң, туурабы? Даңгылдан бойдон кетип калбайбы ишеден? Деп калып кетпей. Авторга рахмат, бирок авторга ушунчалык ыраазы болдум. Өтө мага ылайыктап чыгарыптыр. Кыйналбайт экенсиң туугандар, сүйлөп ырдап коет экенсиң. Айрыкча Кыргызстанга керек. Баштай бер. Баштайынбы? Ана баштай кийген. Элестетем Алатоонун ак кырларын, ысык көлдүн шыбыраган миң сырларын. Элестетем өскөн жерим ар ташымды, курман кылам мен сен үчүн өз башымды. Кайда жүрсөм, кайда болсом мени менен, жүрөгүмдө, көңүлүмдө атам экен. Сүйүнсө да, кайгырса да менин жаным, сени менен ата журтум Кыргызстаным. Энелердин мээрим төккөн көздөрүндө, бабалардын унутулбас сөздөрүндө,
Suyunsa da kaygırsa da menin canım. Seni menen ata jurtum Kırgızstanım. Aman bolgun ak kalpakçan Kırgız eli. Güldöy bergin alakanday Kırgız jerim. Dünyanın bir buruçunan bir buruçuna şangşıy bergin kılım gezgen Kırgız dilim. Kayda jürsöm, kayda bolsam meni menen. Göngülümde, yüreğimde atam eken. Sağınsam da, eylasam da menin canım. Seni menen ata jurtum Kırgızstanım. Enelerden merim tökkön gözlerinde. Babalardan unutulmaz sözlerinde. Suyunsa da kaygırsa da menin canım. Seni menen ata jurtum Kırgızstanım. Seni menen ata jurtum Kırgızstanım. Золотой голос. Болсунбек Стакеев. Рахмат. Рахмат. Боке, Мына сен мындан кийин күлдүрбөй эле ырдап эле окатлык кетсең болчу да экен. Карачы канча дүнүйө келди, бир ырдаганында. мына азыр ырда берген экен. Сразу сатираны таштап эстрадага өтүп кетпесин деп Кытыгулуу кыялдар деген ала берди Үмөталиев агабыздын. Сатира китеп экен. Эки китеп берди Союз экөөбүзгө. Эми китептерди актайбыз туган, аракет кылабыз. Кеп, Ала бар. апаттан апай. Болсунбек Стакеев. Рахмат. Рахмат. Рахмат туган. Апай. Рахмат.